бар экен, жок экен. Илгери бир кичинекей, боорукер кыз жашаптыр. Анын апасы өзү тигип берген кызыл топусу бар эле. Кыз аны күн сайын кийип жүргөндүктөн элдин баары аны кызыл топучан кыз деп атап алышыптыр. Бир күнү апасы кызын чакырып: "Кызым, бул себетке нан, май жана таттуу салдым. Муну ооруп жаткан тайнеңе алып барып бер. Бирок жолдон чыкпа, эч ким менен сүйлөшпө", деп эскертиптир. Кызыл топучан кыз тайнесин жакшы көргөндүктөн кубанып токойду көздөй жолго чыгыптыр. Токой абдан кооз экен. Куштар сайрап, гүлдөр жыттанып турган экен. Ошол учурда анын алдынан ач көз карышкыр чыга калыптыр. "Кайда бара жатасың, кичинекей кыз?" деп сураптыр карышкыр. "Тайнеме тамак алып бара жатам", деп жооп бериптир кызыл топучан кыз. Карышкыр айлакер экен. Ал кызга: "Ана тиги жакта кандай кооз гүлдөр бар, тайнеңе терип барсаң сүйүнөт го", деп азгырыптыр. Кыз гүл терүүгө алаксып калганча, карышкыр тайнесинин үйүнө биринчи жетип, тайнени шкафка жашырып, өзү анын ордуна жатып алыптыр. Бир аздан кийин кызыл топучан кыз келип: "Тайне, көзүңүз кандай чоң, сени жакшы көрүш үчүн, кызым. Кулагыңыз кандай чоң, сени жакшы угуш үчүн. Оозуңуз кандай чоң, сени жеп алыш үчүн", деп карышкыр секирип чыкты. Ошол учурда сырттан аңчы үн угуп калып, үйгө кирип келип карышкырды кубалап жибериптир. Тайне да аман эсен чыгып, баары сүйүнүшүптүр. Кызыл топучан кыз катасын түшүнүп: "Мындан кийин апамдын сөзүн угам, жолдон чыкпайм, бөтөндөр менен сүйлөшпөйм", деп убада бериптир. Ошентип баары тынч, бактылуу жашап калышыптыр.